Аллага жакындата турган, байланыштыра турган, ыраазычылыгына жеткире турган ай келди. Бир жума калып тур, тооба менен кирейин. Я Алла, канча намазыңды мен окубай калсам, тооба кылдым депчи, эми каза намазды окуй баштайлы азыртан. Каза намазды. Кимдин орозосу каза былтыркылардан бар, мурдачылыклардан бар, аны берин. Ким зекеттен казасы бар, анысын берсин. Ким саждадан казасы бар, аны берсин. Макулбу? Бу Алла Тааланын укуктары. Каффара бар жана башка алардын укуктары. Бенделердин укуктарын тазалап алайлы. Кимден бир нерсе алып бербей жүрсөңүз, сразу бериңиз айланайын. Бирөөнүкүн тартып алсаңыз кайтарып бериңиз, буйрубайт. Себеп адамдын укугун бермейинче Алла менен байланыш түзүлбөйт, Алланын ыраазычылыгына жетпейт эч ким. Бирөөгө ушактап койдуңузбу, бирөөгө жала жаап койдуңузбу, телефон менен кечирим сурап коюңуз. Бериңиз акысын, же болбосо эптеп кечирим суратып тазалап алгай мамилени. Ата-энебизди капа кылып койсок, аял бала чакабызды капа кылып койсок, бир туугандарыбызды, кошуна колоңдорду капа кылып койсок, бардыгына кечирим сурап бүтүрүп алайын. Рамазан айга таза кирейли.